Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, бардыңыздар Алланын рахматы, ырайымы, мерими тынчтык болсун. Аллах таала баарыбызды жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан, ич тарылан сактасын. Коркпогон жүрөктөн, тойбогон нафсиден Аллах сактасын. Урматтуу туугандар, Аллах таала жерлерден эң ыйык жери кылып Мекке менен Мединаны тандаган экен. Күндөрдөн эң ыйык жери кылып Жума күнүн тандаган экен. Түндөрдөн эң ыйык кылып Кадыр түндү тандаган экен. Айлардан эң ыйык кылып Орозо айын тандаган экен. Рамазан айын тандаган экен. Кирип келген Рамазан айыңыздар менен баарыңыздар чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аллах таала жашооңуздарга, өмүрүңүздөргө береке берсин. Аллах таала билип билбей калган күнөөлөрүбүздү, атайын кылган күнөөлөрүбүздү, үй бүлө менен кылган күнөөлөрүбүздү ушул Рамазан айында жууп жок кылсын. Туугандар, Рамазан айга жетпей калгандар бар. Эмки Рамазанга чейин барбызбы, жокпузбу, аны ким билет. Ушул Рамазан айында бири-бирибизди кечиришип жашайлык, бири-бирибизге жакшы сөз сүйлөп жашайык, бири-бирибизге жардам берип жашайлык. Бул устаздардын сабагында айтат, бири-бирибизге жардам берейик, жардам бере албасак зыян бербейик, бири-бирибизге жакшы мамиле кылайык, жакшы мамиле кыла албасак кыжалат кылбайык, бири-бирибиз жөнүндө жакшы сөз сүйлөйүк. Эгер жакшы сөз сүйлөй албасак, ошол да колубуздан келбесе, анда жок дегенде унчукпай коелук дейт. Урматтуу туугандар, азыр Мекке шаарында турабыз. Ушул Меккеде Кабаны карап туруп пайгамбарыбыз айткан экен: Каба, сен кандай жыттуусуң, сен кандай бийиксиң, сен кандай марсың. Бирок сага караганда бир мусулмандын каны жабыны, аброю, анын көңүлү өйдө турат. Бир мусулмандын көңүлүн оорутканга караганда Кабаны талкалагандын күнөөсү жеңилирээк дейт туугандар. Көңүлдөрдү оорутпай жашайык, бири-бирибизди кечирип жашайык туугандар. Аллах таала бизди